Өлкөдө болуп өткөн кырдаалдар элдин саламаттыгына көбүрөөк кам көрүүсүнө бир топ эле түрткү болгону айдан ачык көрүнүш. Ошол эле маалда жыл санап дары-дармектердин баасы да жогорулап, түрү да көбөйүп барат. Бүгүн биз учурчак берүүбүздө дал ушул дары-дармектердин баалары, сапаты, деги эле пайда зыяны туурасында кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Эфирди баштаардан мурун дароо эле студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм. Жумагулова Жылдыз Осмоналиевна, Саламаттык сактоо министрлигинин астындагы дары-дармек жана медициналык буюмдарынын департаментинин өкүлү. Саламатсызбы? Рахмат бардыгыңыздарга биринчиден убактыңыздарды бөлүп эфирибизге келип бергениңиздерге. Ошондой эле Үркүнбаев Шайлообек Дүйшөнович, Сенамет медициналык борборунун жетекчиси. Андан сырткары Жумагулова Бактыгүл Темирбековна, Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин өкүлү. Саламатсызбы эже? Бүгүн дал ушул дары-дармектер туурасындагы, пайда зыяны туурасындагы кеп кылаардан мурун деги эле сизге суроо узаткым келип турат, Жылдыз эже. Учурда ушул дары-дармектердин, сапаттуу дары-дармектердин саны өлкөгө жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Сиз адис катары, өкүл катары айтып өтсөңүз. Рахмат. Эң биринчиден айтып кетет элем, биздин өлкө 97% бул башка өлкөлөрдөн алынып келинет да. 3% биз өзүбүздөн чыгат, өндүрүлүп чыгат. Мисалы башка өлкөлөрдү алып кетсек, мисалы Белоруссия өлкөсүн, ал жерде 50% импорт башка өлкөлөрдөн алып келет дагы, 50% өзүлөрүнөн чыгарылат да. Ошондуктан азырынча мына акыркы пандемияда көргөздү, башка өлкөлөргө караганда биздин рынок деп коет, жана фармацевтикалык рынок өтө кичине да, бизгечи 6 миллион кишиге азыркы убакта 5,5 миң дары-дармек жана медициналык буюмдардын каттоосу өткөн да. Эми сапатын айтып кетсек, биздин мыйзам боюнча 2017 жылы 2 маанилүү мыйзам кабыл алынган. Бул дары-дармек жүгүртүү боюнча жана медициналык буюмдар жүгүртүү боюнча 2 август 2017 жылы. Ошолдон баштап бизге азыркы убакта 20дан ашык нормативный правовой акт деп коет, ошолор иштелип чыкты. Ошол эки биздин өлкөгө кирген дары-дармектин сапатын жогору болушун ардык этаптар жазылган да. Түшүнүктүү. Шайлообек мырза, дароо эле сизге узаткым келип турат. Мына жогоруда иштелип чыгып атат деп атат. Буга чейин деле көптөгөн долбоорлорду деле угуп келгенбиз, иштелип атат, иштелип жатат деп, жана ошол кээ бирлери токтоп калган учурлар да болот. Анан деги эле ушул сапаты кандай баа бересиз? Сиз мурда иштеп кеткен өкүл катары учурда мына көптөгөн дары-дармектерди чыгарып жатасыз. Өзүңүздүн жеке пикириңизди айтып өтсөңүз. Эми баягы биз мен ошо 2005 жылы ошо дары-дармек департамент башкарып турганда текшерүү жагынан, бул сертификация берүү жагынан нугуна кирип, биз кайсы бир деңгээлде иш жүргүзчүк. Анын сапатын текшериш үчүн ошо технология боюнча. Мен айтайын деген бүгүнкү күнү сиз айтып атпайсызбы, дары-дармектин саны бизде азбы же жокпу? Дары-дармектин саны өтө көбөйүп кетти. Анын бизге таасири аз болуп кетти. Баасы көтөрүлүп кетти айтпайбыз, биз ичкен дарынын саны көбөйүп кеткен, анын ошондуктан баасы да көтөрүлүп кетти. Бизге өзүбүздүн ден соолугубузга бүгүнкү күнү дарыны тамактай жеп калган убакыт. Илгери Союз убагында биз бардык эле билет, телекөрүүчүлөр да калпайттырбайт. Бул системада бардыгына тиешелүү болуп, саламаттык сактоо же жана дары-дармекке тиешелүү башкалардын бардыгын жапатырмак тоолордон дары чөптөрдү тергиздирет эле. Жана эгет эле көбүнчө терип биз тапшырат элек, эмне дегенде көп дарылардын негизи ошо чөптөн жазылган, ошо чөптүн затынан алынган дарылар жазылат эле. Бүгүнкү дарылардын ушунча көп, а бирок бардык химия жолунда чыгып аткан дарылар. Ошол эле биз кимдир бири ойлойт, азыр аптекадан кирип алып биз витамин ичип атабыз деп. Витамин формуласы боюнча витамин, бирок заты боюнча химия ал таасирди бербей да жатат. Кийинки бунун убакыт кандайдыр өткөндөн кийин кайра таасирлер тескери болуп жатып атканын байкап атабыз. Витаминдерден деле? Витаминдерди эле айтып кетейин. Эми элестетсеңер, витамин С алыш үчүн бир алмадан, мисалы же шиповниктен канчадан килограммдан алыш керек, андай витаминдин баасы тимеле патолог болуп кетпейби. Ошондуктан витаминди химиялык жол менен алат.
бардык любой витамин ойлогула аптекадан ачып силер нукра витаминди ичип атат, жок. Бул химиялык жол менен алынган витаминдер. Ошол эле башка дарылар да ошондой. Мына ошон үчүн мен айтам, бүгүнкү күнү сапатын айтпай эле, бул биз ичкен дарылар бизге токсин болуп кайтып. Токсин деген бизге уу болуп кайтып келип, мынакей башка органдарга зыян берип, көп ооруларды козгогонда ушудан деп айтабыз. Түшүнүктүү. Дароо эле утурбай суроомду узатып алайын. Мына сиз айтып атпайсызбы, көпчүлүгү ушул химиядан жасалат депчи. Анан баарыбызга эле белгилүү, ушул сиздин дагы өзүңүздүн дары дармек чыгарган ишканаңыз бар, ошол элди да дарылап жүрөсүз. Анан ал дарылардын сапаты кандай? Ушундай химиялык эч кандай кошулма кошулбайбы ошондо? Жок, биздики нукра, табигый, чөптөн жазылат. Биз жана оливка майы дейбиз, кристалл хинт деп атабыз. Негизи мынакей бул жерде бул жазган китеп мына жерде турат, мына Кыргызстанда өскөн жапайы чөптөр. Муну биз мынакей автор болуп, мына 2004-жылы жагып чыгарганбыз. Кыргызстанда өзө турган дарылар чөптөр деп. Мына ушулардан биз нукра ушулар менен дарылай турган болсок, бир аз убакыт талап кылат, бирок нукра зыянсыз. Зыяны өтө аз. Бул чөп нукра табигый. Биз ошого багым таштап, ошондой кылып туруп, ошонун тегерегинде ушуга башымдуулук кылып иштеп атабыз. Нукра табигый зыянсыз чөптөн жасалган. Народная медицина мындайча айтканда. Биз бул китепти чыгарганда дагы, мына мен иштеп жүрүп, ошол убакта 2004-жылы биз законду өзгөрттүк, толугу менен өзгөрттүк. НДС деген 20% алдырып салдык, абдан жеңил болду иштегенге. Жана андай көмүскөгө кетип калган дарылар сыртка чыгып, бизге официалдуу түшүп, анын сапатын жакшы текшерүүгө мүмкүнчүлүк болуп, жана ошол учурда БАДы деп чөптөн жазылган дарыларды өзүнчө лекарственное средство, дары дармек тиешелүү деген өзүнчө бөлүп чыгарганбыз. Кайсы максат менен? Ал нукра мындай чөптөн жазылган же чөп дарыларды биз аптекадан рецепти жок эле бериш үчүн, нукра лекарственное средство деп атагандарды жалаң гана рецепт врачтар менен бере турган кылып туруп, ушундай максат менен иштегенбиз. Ал максат бизде кетип калдык, мындай болуп кетти, эч ким көңүл бурбай калды, өкмөт да көңүл бурбай, саламаттык сактоо министри көңүл, бул жабылып калды да ошондой болуп калды, ошондой болуш керек эле. Бул система бардык өлкөлөрдө бар. Мисалы Европаны айтпаган, Түркиядан бир дарыны аспирин деп атаган бул рецептсиз ала албайсыз. Жалаң гана рецепт менен врач аркылуу. Мына ошон үчүн башалам болуп, жана азыр айтып аткан таасир жок болуп, ар ким башаламан өзүнүн билгенин ичип, азыр врач ким айтып берейин сизге. Врач эмес, тиги кабинетинде отуруп. Врач азыр телевидение, интернет, аусыны, кошунасы. Мен кызыма тетигини бердим эле, жакшы болуп калган чуркап барып эле алат да, мынакей ойрон болуп атабыз баарыбыз. Түшүнүктүү. Албетте болот. Сиз туура айтып кеттиңиз, биздин өлкө Кыргызстан негизи дары чөптөргө аябай бай деп айтсак болот. Анан жана айтып кеткен мыйзам эмне үчүн экиге бөлүндү деп, дары дармек жанагы биологиялык кошумча деп коебуз да, ошол эки мыйзамдан чыкканда, мунун себеби чын айтканда биздин жана биология активдүү кошумчаларды бул дары катары дагы колдонуп келген, анткени аптекада сатылган. Азыркы убакта ошол экини бул ар бир дарынын өзүнүн показания деп коебуз да, бул дарыга көрсөтмөсүн жазылган. Биология активдүү кошумчада бул кошумча дары болуп саналып кетет да, кошумча биологиялык активдүү дары депчи. Ошондуктан биз мына канча жылдар мурун изилдөөлөр өткөн, Кыргызстан боюнча 87% чейин биздин элдер өзүнүн дарылы сатып алып аптекадан иче беришкен убактылар көп да. Мисалы 4 же 5 дары кошсо, 10 дарыга чейин кошсо, бул 100% бири-бири менен взаимодействие деп коебуз, карама каршы да чыгыш мүмкүн да. Ошон үчүн бизде жанакындай терс таасирлер көп болуп айтылып кетет да. Сиз туура айтып кеттиңиз, жанакы рецепт менен рецепт жок деп айтып атпайсызбы? Негизги дарылар алар да экиге бөлүнөт да, рецепт менен жана рецептсиз депчи. Бирок ошол эле учурда ошол дарыгердин көрсөтмөсү жок эле берилген дагы дарылар бар, анын ичинде витаминдер бар, анан айтып
Сапаева бизге алардагы арасында зыяны бар депчи сөзсүз түрдө. Бул жагы кандай болуп калат? Негизи ар бир дагы биз эффективдүү деп санаган дары, эгер туура эмес ичсе, мисалы ал бир дарыны айтып кетели, 3 мал ичет. Ал бейтап болсо 2 мал, же болбосо 1 мал, же болбосо андан көп колдонуп койгон болсо, же болбосо бир таблетканын ордуна 2 таблетка, анткени биздин элдерде бар да, көбүрөөк ичсем ошончолук таасири көп депчи. Ал дагы ошол эки эң эффективдүү дары, ал дагы терс таасирин бериши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Экөөңүздөрдүн тең жооңуздарды уктук. Эми серепчи катары Бактыгүл айым, сиз айтып өтсөңүз дегиле ушул учурдагы сатылып жаткан дарылардын сапаты, анын ичинен ушул кайсынысына көбүрөөк ыкташ керек эл, калк, ушу табигый чөп дарылар менен дарылангангабы же кадимки эле дарыканаларда сатылган дарылардын деле эффективдүүлүгү барбы? Бирин жаман, бирин жакшы деп айтыш мүмкүн эмес. Мен совет доорунда тарбияланган медицина кызматкери катары айтып кете турган болсом, ар бир дарынын өзүнүн багыты бар. Өзүнүн көрсөтмөсү бар да. Например, медициналык дары-дармектер, өзү химия жолу менен чыккандагы дары-дармектер, алар өзүнүн жанагы курч мезгилдерде аябай жакшы жардам берет, эффект берет. Бул реанимацияда, анестезиологияда, бул травма алган мезгилдерде, төрөт учурларында ушу бул дарылар аябай керектүү да. Андан кийин жана суук тийип, сезгенип, шамалдаган мезгилдерде антибиотиктерин да эгер туура өзүнүн кандай десем, убагын, объемун, дозасын баарын берсе, ал эффективдүү. А если анды же ашыкча же кем колдонсо, анын таасири жок. Ошон үчүн сиздер туура айтып кеттиңиз. Бизде азыр медицина кызматкеринин жардамын колдонгон адам аз, особенно айыл жергелерин алып кетели. Өзүңүздөр күбө болуп кеттиңиздер, жана COVID-19 чыкканда бизде телефон менен эле бири-бирин дарылап башташкан да. Эмне үчүн оорулар аябай өртүшүп кетти, оор болуп кетти. Бардыгы келип медицина кызматкерлеринин жардамын албай, алардын рекомендациясын аткарбай эле тиги Москвада минтип дарылайт экен деп московский методго өтүп кетти. Казакстанда минтип дарылаттыр деп ошол методго өтүп кетти. А организм индивидуалдуу да. Ар бир организмге индивидуальный подход жасаш керек да. И дары-дармектерде бир кишиге таасир эткен дары-дармек экинчиге таасир этпеши мүмкүн. Ошон үчүн мунун бардыгын медицина кызматкери талдап, такташ керек да. Анан кийин дары-дармек жана мен өйдө да айтып кеткендей багыттуу колдонуш керек. Нетрадиционный лечение медицина деп коет, бул жана чөптөрдөн жасалган дары-дармектер бул өтө керектүү. Бул жаратылыштын адамзатына берилген, мындайча айтканда бир белеги десек да болот. Бирок аны туура колдонгонун билиш керек, туура жасаш керек. Бизде илгери Союз малында академик Алтымышев деген болгон. Ал Кыргызстанда дары чөптөрдүн баарын изилдеп, кайсы ооруда кайсы чөптөрдүн кошулмалары кандай жасалыш керек, кандай колдонуш керегин баарын жазап кеткен. Биздин мамлекет чын-чынына келгенде акыркы 20 жылдын ичинде чет мамлекеттин фарм компанияларын, чет мамлекеттин экономикасын көтөрүп эле биз ошол жактан дарылардын баарын алып киргизип аттык. Өзүбүздүн производство болгон жок. Ошол эле дары-дармекти. Бул байке айтып атат, өзү жазаптыр. Наконец-то хоть бир киши жазап баштаптыр да. Бул дагы аябай жакшы нерсе. Себеби деген оорунун механизмин алып көрсөк, себебин алып көрсөк, ал ошо туура тамактанган эмес, туура эмес шартта жашаган, туура эмес ой жүгүртүү. Ошонун бардыгы келип айтат го, в лечении каждого человека в нем самом дейт. И в этом поможет только природа дейт. Биз жана за погоням кымбат акчанын аркасынан жүрүп эле фарм компанияларынын конкуренциясы көбөйдү. Алардын акыркы жылдары көп биз жанагы жогорку кеңештин депутаттары менен ушу саламаттык сактоо министринин департамент, дары-дармек департаментин тескегенибизде биз аябай көп мүчүлүштүктөрдү алганбыз. Ал жерде эч кандай тескөө как такое 10 жыл ичинде, акыркы 10 жыл ичинде болгон эмес. Себеби деген ошол дары-дармектерди тескеп, анын коопсуздугун камсыздай турган лаборатория өзү иштеген эмес. Ушул жерден аябай чоң мүчүлүштүк кеткен. Анан кийин албетте керек, например, курч мезгилде дары-дармек ошол абалды жеңилдетке турган болсо, ал абалдан чыгарыш үчүн биз кошумча жана чөп дары-дармектерин колдонсок аябай жакшы болмок. Анын үчүн медицина кызматкерлери, врачтар окуп түшүнүш керек да, кайра биз жаратылышка кайтышыбыз керек. Мына азыр деле көп оорулар дары менен эффектүү болбой жатат. Көп оорулар.
Себеби деген эмне? Себеби деген жаратылыштын өзүнүн берип аткан нерсесин колдоно албай жатабыз да. Ошол химия препараттарынын 70% эффективдүү эмес. Ал бир жагына убактылуу бир 10%, 20% эффект берсе, кайра 70% залал келтирип атпайбы? Бөйрөктөрдүн отуруп биз азыр жанагы искусственный почкаларга эмнеге өтүп атабыз? Трансплантация органдарга эмнеге келип атабыз? Баардыгы келип туура эмес дарылоодун механизминен келип чыгып атат. Ошол эле пациенттердин жанагы шаблону каалагандай дарыланган, каяктан эмне угуп алып дарылаган, ошол эле медицина кызматкерлеринин дары-дармектерди объемун көп кылып бергенинен и организм акырында организм көтөрө албай отуруп калып атат. Түшүнүктүү. Жоогуңузга рахмат. Жакшы айттым. Мен кичине кылып жерден абдан жакшы айттыңыз. Ар ким адамга индивидуальный подход кылыш керек. Ооба. Изилдениш керек да врачтар. Эми биздин ситуация сиз айткандай орустардыкын алып атабыз, өзүбүздүкүн тияктыкын алып, Кытайдын протокол лечения деп коет, Протокол дегенди ушундайды бизге байлап койгон. Биз өнүгө албайбыз. Сиз айтып атканды рамка болду. Врачтар попробуй башка система салып көрсүн, жок сен тапалайсың. Сен мына протоколдон чыкпашың керек деп бизди басып туруп, врачты өнүктүрбөй мындай басып койду, бууп койду. Биз айтат элек да, буну токтотуш керек мындай. Ар бир адамга индивидуалдуу врачтардын өзүнүн өнүгүшү үчүн бир какой-то бир этаптан өтүп, квалификациядан өтүп, врачтарга уруксат беришибиз керек. Сен методуңа ушул врач мына этапты өтүп, бул квалификациядан өттү, буга индивидуальный подход кылган уруксат деген бербесе, өнүкпөйт бизде врачта. Индивидуальный подход болбосо, сиз айткандай действительно лечение болбойт, анткени ар ким. Мисалы ошол эле антибиотиктер бирөөнө эффективный деп атат. Алып келдим, но бирөөнө пайда берсе, бирөөнө зыян берет, же даже аллергия берип атат. Сиз айткандай почкасын өлтүрүп атат. Мына ошон үчүн бүгүн ушу жерде дагы проблема бар да. Врач бул творческий кесип. Ар бир врач, ар бир пациенттин оорусунун механизмин, причинасынан баштап, себебинен баштап талдап келе турган болсо, бул творческий подход менен көп ооруларды сакайтса болот. Ошол эле психологияны подключать этип, дары-дармекти минимум кылсак жакшы болмок да. Бирок, к сожалению, бизде жок андай. Жана өйдө айтып кетти го, дары-дармектерди рецепт түрүндө. Самом деле рецепт, биздин врачтар акыркы жылдары рецепт жазышты да унутуп калган. Мына эми окутуп үйрөтүп атышат рецепт жазыш жана электронный рецепттерди. Бир да дары-дармек рецептсиз алынбаш керек болчу. А бизде деген фарм компаниялар билесиз, аптечный сеттин магнаттарды билесиз, ошолордун баардыгын товарды өткөзүш үчүн алакандай баарак. Просто мен айтам, врач үчүн бул жөнөкөй кагазга жазып берген уят нерсе. Врач өзүнүн статусун көрсөтүш үчүн ал рецепт жазыш керек. Фарм аптечный сеть ошо рецепт менен дарыларды бул мамлекеттин коопсуздугу. А эгер ал нерсени жасабай турган болсо, бул жөн эле бизнес. Түшүнүктүү. Жылзайым, сиз өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз, жана жогоруда айтышпады, тескөө жок, тергөө жок, ошол эле лаборатория жок экен депчи мурда каралганда. Азыр кандай болуп калды шарт? Кантип көзөмөлдөп атасыз дарыларды? Мен билишимче 2 жылдын катары лабораториянын көп жанагы реактивдер керек. Ар бир дарыны сапатын изилдеп чыгыш үчүн реактив ал өтө кымбат да негизичи. Ар бир дарынын ар өзүнчө артыкчылыктары бар деп койсок болот. Ошолго азыр мен билишимче 2 миллиондон ашыкча ошо сатып алынып, камсызданып, сапатын күчөткөнгө лабораторияны иштер жүрүп атат да, ошо тендер өткөзүлүпчү. Айта кетсем, жана клиникалык протокол деп атпайсызбы? Негизи ар бир ооруда да бар негизи ошо клиникалык протокол, бирок бул ал такыр эле жок болбош керек деп мен каршымын, анткени клиникалык протокол бул ар бир дарыгерге жардам да. Бирок чынын айтып кеткенде, ошол эле ар бир бейтаптын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Кайсы улгайган адамбы, жаш курактагы адамбы, же болбосо кош бойлуу келин болобу, ошонун баарын карап туруп, эгерде ошо протоколдо болбогон дары болсо, дарыгер башка жака чыгып кетсе да башка дарыны берсе да болот да негизичи. 100% эле ошол эле протокол менен дарылаган туура эмес да. Анткени бирөөнүкө мисалы ошо протоколдо жазылган дары мисалы аллергия боло турган болсо аны бергенге болбойт. Экинчиден мен ойлойм да,
биздин өзүбүздүн элибиздин аң сезимин дагы башка жака буруш керек да. Мисалы азыр баарыңар макул болушуңар керек. Мисалы бейтапканага жаткандан кийин таблетка берсе өтө нааразычылык билдирет да. Таблетка бизге жардам бербейт. Жаткандан кийин мен сөзсүз түрдө капельница алышым керек депчи. Капельница түрүндө мисалы кайсыл убактарда алса болот. Эгерде ал аң сезим жок болсо, мисалы реанимацияда жандандыруу палатасында жаткан болсо, ошондо берсе болот да, өзүнчө көзүм үчүн билбей жаткан. А бир жерде таблетка, драже же болсо порошок түрүндө берген болсо, ал деле ошончолук эффективдүү берилет да. Эмне айтып атам, анткени мисалы капельница парентералдуу түрдө берилген болсо, буга шприц алыш керек, буга система алыш керек, медайым болуш керек сайып бергенге, мисалы үй шартында болобу, ошонун баары бүт жанакы кошумча каражаттарды талап кылат да. Ошол себептен түшүнүктүү. Каражат демекчи, нааразычылык демекчи, ушу бейтаптардын бейтапканага жатып, ошо дарыланган убагында көпчүлүгү акча төлөйт эмеспи? Анан ушу жыл сайын мына 2 миллиард 366 миллион сом бөлүнөт экен да бюджеттенчи. Анан кийин бирок эмнегедир эле толук түрдө бекер дарылануу системасы бүгүнкү күнгө чейин калыптанган эмес да. Бул кандай болуп калат? Негизи ар бир бейтапкана жылдын аягы бүтүп атканда өзүнүн мисалы бардык бейтапканалар бирдей эмес да. Бирөөсү хирургиялык направление болсо, бирөөсү терапевтикалык деп коебуз. Терапевтикте алда да бөлүнөт да 2-3кө. Мисалы бирөө кан жогору бейтаптарды дарыласа, бир жерде боорун ооруган, ошол жакта ар бир тизме түзөт да. Ар бир бейтапканада тизме түзүлүп, жана ФОМС деп коебуз, ошондон каттоодон өтөт. Ошол бир жылга мисалы канча дары керек, эмне дары керек, бизде жашоого маанилүү дары дармектин тизмеси негизи 18-жылы кабыл алынган. Ал жерде 409 дары дармек кирген. Ошонун негизинде ар бир бейтапкана өзүнүн тизмесин түзөт да, түзүш керек. Ага чейин 20% мисалы ошо жашоого маанилүү дары дармектин тизмеси кирбесе, мисалы өзүнө керектүү ал жерде жок, бирок ошо бейтапканага керектүү дарылар кошулат да. Негизи ошол боюнча анан өзүнүн каражатына сатылып алынат да. Түшүнүктүү экен. Сизге узатайын, Шайлөк мырза, мына бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Учурда ар бир эле ишкана чыгарып атат дары дармекти. Ал эми учурдагы коронавирус илдетине байланыштуу көпчүлүгү алек болду да ушул күрөшүү үчүнчү. Анан сиздер дагы ушул илдетке күрөшүүгө кам көрдүңүздөрбү? Эгер болгон болсо, чындап айыктырууга кепилдик барбы, дарыларыңыздар барбы арасында? Эми коронавируска мен дары чыгардым, ошол коронавирусту дарылайт деген ал калпычы бүгүнкү күнү. Ал дары чыга элеки, чыгышына да күмөн. Дүйнө жүзүндө. Болгондо алар симптоматически ошону менен күрөшүү тегеринде жүрүп атат. Мен 2 миллиард турмак 200 миллиард жумшаса дагы бул системаны оңдобосо эл оңолбойт, ооруй беребиз. Биз негизи эмне үчүн көп ооруп атабыз, ошону карашыбыз керек да. Эмне үчүн ар бир эл, ар бир адам сурасаң, жок дегенде 2 жолу больницага жатып чыккан. Балдарды илгери Таразага алып келгенде эле билчү элек, мынакей билесиз, азыр Таразага алып келиш эмес, букет болезнь менен келишет балдарга. Сак балдар жок, келечеги ошондой. Эмне үчүн бул көбөйүп атат деген үстүндө иштешибиз керек. Анткени профилактика жүзүндө биз өзүбүз карабай калганбыз. Японияны албайлы. Эмне үчүн Япония ушундай? Ядерный Нагасаки, Хиросимадан кийин ушундай өнүгүп, оорулар эмне үчүн жок? Ал жакта фармзавод деген жок, билишпейт. Эмне дегенде 90% ушу нукра чөптөн жасалган БАДыларды ичип туруп, ар дайым профилактика жүргүзүп турат экен. Артыкчылыгы эмнеде болот? Артыкчылыгы нукра, профилактика, өзүнүн ден соолугун карап жүргөн адам гана оорубайт. Ооруду дары жеңбейт. Ооруду организмдин антитела, иммунитет гана жеңет. Кимде ким дары менен ооруду аяк бутулуп, иммунитет көтөрүлүп, жеңип гана ооруду жеңсе болот. А иммунитетти көтөрүш үчүн ошо иммунитетти көтөрүп турган дарыларды беришибиз керек. Мен накты айта алам, мынакей бизден чыккан дарылар, ошол именно нукра, табигый, жаратылыштан чыккан, зыяны жок, жакшы дарылар иммунитетти көтөрөт деп мен 100% бере алам. Эмне үчүн дегенде бул кишечниктерди тазалайт, токсиндерди кууп чыгат, паразиттерди өлтүрөт.
иммунитетти көтөрүп, витаминдер жана нукра жаратылыштан келген адам өзүнүн нукра витаминдерди алып, анан иммунитетти көтөрүп, мынакей сиз айтып аткан коронавируска бизге даярдык бар, иммунитетти көтөрүшүбүз керек деп айтам мен. Азыркы келип атканда коркутуп атсыңар, коронавирус келет экен. Келбеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Чечим бар. Иммунитетибизди көтөрүп, жакшынакай отурушубуз керек. Бүгүнкү күнү иммунитетти көтөрбөсөк, жанагы келген биздики илдет менен ичип алган дарыларыбыз менен жүрүп атабыз, токсиндер жүрүп атат, иммунитетибиз ылдый. Күзүндө коронавирустан тышкары коркунуч эмне? Ага парагрипп деген келип атат, энтеровирусный инфекциялар келип атат, грипп өзү келет, РС грипптер келет. Ушундай грипп келгенде ансыз деле биздин өчүп турган иммунитетибизге огош бетери илдеттер келип туруп, мына ошол коркунуч келип атат деп айтып кетилем да. Ошон үчүн биз алдын ала көрүшүбүз керек аны. Нукра жаратылыштан чыккан дарыларды ичсем, мен айтам, коркунуч жок деп айтат элем да. Бирок бул жерде баарына азыр 100% дары ичкен деп айта албайбыз, анткени бул жакта көп фактор. Туура тамактануу, физикалык активдүү, көбүрөөк эшикте болуу дегенде ошондой профилактиканы алып кетиш керек да. Бардыгын биргеликте. Мен кошумчалап кетейинби? Албетте кошумчаласыңыз. Сиз жанагы айтып кеттиңиз го, эмне үчүн дары-дармектер дарылоо кымбатка туруп атат? Баасы, ооба. Мисалы үчүн Орусия, Украина, ошол эле Казакстанга караганда эле биздин дары-дармектер аябай эле кымбат болуп калат экен да. Кымбат, анан кийин ал жакта жанагы социальный пакеттер бар да. ФОМС бизде пациент биздин оорулуу адамдарды дарылай турган дары-дармекти толук кандуу камсыздай албайт. Биринчиден, экинчиден ар бир мамлекет өзүн сыйлаган мамлекет ошол камсыздоо пакети жакшы деңгээлде болуш керек да, бул бир. Экинчиден, бизде укуктук сабатсыздык коомубузда аябай чоң. Ошол эле больницага жатканда бул биринчи себеп, экинчиси бул жанагы зарплата, медицина кызматкерлеринин зарплатасы. Аябай низкий, 5000. Бул деген жөн эле шылдың да, шылдың. Больницага түшкөндөн кийин дары-дармектен тышкары дагы медицинский откаттар бар да. Эмне үчүн больницада иштеген врачтар 0,25 менен ставка менен иштешет? Потому что алардын башка бир кызыкчылыктар бар да. Эмне үчүн поликлиникалар дагы келишпейт? Поликлиникада поликлиниканын негизги жумушу дарылоо эмес. Поликлиниканын негизги жумушу эл менен иштөө. Элге сергек жашоонун маданиятын үйрөтүү, ден соолуктун маданиятын үйрөтүү, туура тамактануу маданиятын үйрөтүү. Бизде поликлиникада иштегендердин баардыгы кабинетте ооруларды катарынан тизип алып эле биз олтурабыз дарылап. Диагностика, лечение. Азыр акчанын баары ошол жака кетип атат. Диагностика, лечение. Ошон үчүн бизде лабораториялар көп, ошон үчүн бизде диагностический центрлер көп, ошон үчүн биз кызыл лентаны коюп алып, жана гемодиализный центрлерди ачып атабыз, уялбай, министрлерибиз баш болуп. Биз профилактикалык медицинадан акыркы 20 жыл ичи просто унутуп койдук. Оору адам азыркы системада биздин здравоохранение бул бизнес. Акча тартуу болуп калды да. Ошон үчүн азыркы мына эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы жылдары кичине болсо да ойгонуу сезимдер пайда боло баштады. Профилактикалык медицинага көбүрөөк көңүл буруу. Себеби деген биз ошол любой учреждение биз алалы билим берүү тармагын эле. Билим берүү тармагында 1-класстан бала бакчадагы балдардан 1-класстагы окуган балдарды бул коомчулук да. Организованный контингент. Ошол жактардан биз туура тамактануу деген эмне, кыймыл деген эмне, азыр деген дүйнө жүзүндө ментальный медицина кетип атат. Бизде Кыргызстанда али ментальный медицина жөнүндө ойлогон эч ким жок. Кыргызда жакшы макал бар, жакшы ниет жарым ырыс, жанагы пейлиңе жараша, да? Жанагы кайгысы жок кара сууга, сарысы жок, санасы жок сары сууга семирет деген бул бардыгы эмне? Адамдын ой жүгүртүүсү, ой санаасы таза, туура болсо, ичкен жеген тамагы зыян келтирбей турган нормада болсо, жанагы активдүү кыймыл аракеттерди жасасак, анда ден соолук мындайча айтканда нормально болот. Эгер, например, оорулардын сандарын ала турган болсок, айыл жергеси менен шаар жергесинде эки бөлөк көрсөткүчтөр болот. Шаар жергесинде кыймыл аздыктан аллергический оорулардын көптүгү, айыл жергесинде болсо жана таш, өпкө таш, бөйрөктө таш, өттө таштар деген тамакты туура эмес тамактануудан келип чыгат. Ошон үчүн биз тамактануу маданиятын, сергек жашоо маданиятын, туура ой жүгүртүүдү биз коомчулукка үйрөтүшүбүз керек. Ошондо гана биз жанагындай фарм бизнес менен эмес, ана бул байке айтып кеткендей, натуралный
эстетический, Табигый, натуральный, табигый нерселерди колдоно бериш керек да. Японияны, Кореяны, Кытайды алып көрсөңүздөр, аларда фито система аябай күчтүү өрчүгөн да. Жаратылыш дарысын өзү бере алат. Биз аны туура талдап, туура системага келтирип колдоно билишибиз керек да. Мен бул байкен дар-дармектерин ичип көрө элекмин, эксперимент жасап, мен любой нерсени через себя пропускаю да. Эгер эметсе колдонуп көрөйүн, анан сиздерге эмесин айтам. Таасирин, ооба азыркы тапта көрүп жаткан көрөрмандар дагы кызык болуп атса керек. Бул дарыларды кайсыл жактан алабыз, деги эле эмнеге дары булар, анан баалары кандай? Анан ушул баасын өзүңүз түбөлкө көзөмөлдөйсүз да, туурабы эми? Себеп дегенде кайсыл бир деңгээлде көпчүлүк ушу ачылгандан кийин эле ошонун таасири жакшы боло турган болсо, бир аздан кийин эле баасын көтөрүп жибермей бул салтка айланган көрүнүш болуп калганда, ушул туурасында да айтып өтсөңүз. Бұл дар-дармек жаңа эле ачылып кеткен жок. Мунун үстүндө мен 10 жылдан бери иштеп атам. Анан профилактика деген бул иштин сөзү, алдын алуу дегенди мен айтып атам. Мына ушуну биз көзөмөлдөн алып койгонбуз да. Сиз айтып аткандай, ушул биз ушунун үстүндө иштешибиз керек. Биздин дар-дармек арзан, салыштырмалуу. Бир пакет деп коет, мына пакет иммунитетти көтөрө турган пакет 2,5 миң сом тегерегинде алып туруп иммунитетиңерди көтөрүп алгыла дейбиз. Бул бир айга кенен жетет, аны этап менен жетет, биз аны түшүндүрөбүз. Бизден алса болот, биздин офисибиз бар, Сеннамед деген жазуу менен Инстаграмга кирип, Ютубка кирип, Фейсбукка кирсе, артан маалыматтар алат. Сиз айтып аткандай, биз системаны, биз ошо мен ошо департаментти жетектеп жүргөн убакта ошо сынганда система. Сатуучунан алуучу, берүүчү деп поликлиниканы сиз айткан өзүнчө бөлүп, стационарды ошол убакта талкалаганда, ошол убактан менин түшүнүгүм боюнча мына бүгүн абадан түшүнүп атам, системаны алып келип, мисалы швейцарский проектти алып келет, швейцарский проектти көрсө, ал жакта балдарга көңүл бурбайт экен, анткени төрөбөйт жакта. Акта балдар рождаемость жок проектти алып келип алып, бизде балдар көп, мына реабилитация, балдарга көңүл буруу деген жок азыр. Профилактический алдын алуу деген балдарга жок болгон үчүн мынакей 3-чү больница менен тетиги республиканын толуп атканымда ушул болду. Мына келечегибизди ойлобой калганыбыз ушул жактан болуп атат да, балекеттин баары. Түшүнүктүү. Жылдыз айым айтып өтсөңүз, мына жогоруда айтып атышпайбы, көп дарынын көп түрү көп, анан сатуу дагы көп депчи, чындыгында аябай көп. Ушул эле Ош базарында, Дордойдун тегеретесинде, бардык эле базардын тегеретесинде ачык күндүн алдында эле дарыларды сатышат. Анан эч кандай кичинекей бала деле барып алат. Анан аны алып аралашма жасап банги колдонгондор да бар экен арасында. Кандай кылып көзөмөлдөйсүздөр? Сиздер тараптан биргеликте иш алып барган учурлар болобу? Бул көйгөй канча жылдан бери баарыбыз билебиз. Негизи мен айтып кетер элем, бул бир жер эле саламаттык сактоо министрлигинин көйгөйү эмес да. Бул жерде көп, мисалы ошол эле Ош базардын жетекчилиги бербеш керек. Мисалы ошол эки кармагандан кийин, мисалы сатып аткан жерине кармаса 200 сом төлөнөт экен негизичи. Аны деген 200 сом эмес, аны андан 10 эсе 100 эсе көбөйтүп, ош жерден мисалы орун бербеш керек да саткангачы. Мисалы 2019-жылы мен 237 жолу барып текшерилген экен дар-дармек департаментинчи. Мисалы ош жерге барат, текшерип кетиргенден кийин алар 1 сааттан кийин кайра келип алышат экен да. Ал жерде мисалы дар-дармектин бул жерде мен айтып кетерим, мыйзам чегинде оңдош керек да ошонучу. Мисалы лицензиясын алып койгонго, азыркы убакта мисалы биз дар-дармек департаменти ар бир аптекага барып текшергенге укугубуз жок биздики. Анткени ушул жылы 21-жылга чейин мораторий коюлганда, эгерде мисалы бир жаран келип ушундай туура эмес дарыкана иштеп атат, баасыдан туура эмес берип атат деп келсе, биздин укугубуз жок, чын айтканда. Анткени биз деген экономикалык министрлигине кат жазыш керек да. Ушундай жаран келди, бизде рухсат бериле ошол эки дарыкананы текшергенге депчи. Алар рухсат берсе, биз аларга кат жазабыз. Биз силерге келип 10 күн ичинде келип текшеребиз деп маалымат бериш керек да. Бул негизи туура эмес да. Абсурд. Ошондуктан бул жерде чын айтканда бүт мамлекеттик кандай десек, мамлекет жактан деңгээлинде чечилиш керек да бул көйгөйчү. Биз кантип чечкенибизди айтып берейин. Ушул маселе боюнча биз абдан катуу. Бул азыр сиз жөнүнө асайып калганын көрүп атасыз. Жол болсо Ош базарында тизилгенде аягы көрүнбөйт эле. Азыр жок эсесинде айтып атасыз да. Биз аларды кармадык, дарыларын өртөө, штрафтап эмне гана кылган жокпуз.
Муну менен жоюшка болбойт экен, анча-мынчалар өзүнө бензин куюп туруп өрттөйбүз дегенге чейин барганда шайбы согон, силовой структуранын баарын кошконбуз. Биз эмне кылдык? НДС дегенди алдык. НДСтен добавление 20% болчу, НДСти алдыргандан кийин теңелип калды. Демек, арзан бул официалдуу түрдө арзан түрдө кирди. Бул жагынан жакшы жылыш кылдык. Анан эл менен иштедик. Бул дары-дармек, бул ден соолук бул эң кымбат. Мындай культурный болуш керек, сертификат болуш керек деп эле аптека жагына киргизип эле мындай культура жагына көрүксөрдүк эле, эл өзү аптекага кирип сатып алып туруп тияк калып калды. Негизи калып калды, азыр жок эсе да. Сиз жок калган, бирок акыркы болуп өткөн кырдаал ушул COVID-19 ушул нерсени кайрадан да жандандырып койгон сыңары да мурда аябай аз болчу. Азыр ошол эле бет каптардын түрү, анан кийин бет кап алайын десең эми күлкүлүү болушу мүмкүн. Азыр чоң кыз азыр мондай алсаң бул жаштарга аябай саркеч болуп атат деди да сатуучучу. Анан чынында бул нерсе ушундай деңгээлде бул сапаты түшүп, ушунчалык деңгээлге түшүп кеткендиги бул айдан ачык эле көрүнүш да, эми жокко эсе эмес деп айтсак болот да. Себеби мамлекеттин бирдиктүү координация иш жүргүзбөгөнүн кесепетинен келип чыгып атат да. Себеби деген дары-дармекке берди департаментинде бул милдетти. Значит, ошолор тескеш керек, ошолордун айтканы закон болуш керек эле да. А бул жерде биз системанын, ошо фарм бизнестин гүлдөп өсө турганына шарт түзүп берип турабыз да. Себеби булардын колун бутунан кыркып, чынында айтчатканда ал укукту бербей. Реально бул мамлекеттин шалакылыгы десек да болот. Бийликтин шалакы. Мамлекеттин шалакы кылып атат. Бул жерден ушундай көзөмөл керек. Бул дары-дармек. Биз бизнес экен деп кой бербешибиз керек. Бизнес экен, бул мындай экен. Бул бизнес эмес, бул ден соолук. Мисалы мынакей, мен бардык продукцияга шайкештикти алдым. Бул Минздравдан азыр санэпстанция берет экен, жанагы госстандарт менен кошолуп туруп мен шайкештикти алдым. Мен эле айтып кетейин, мен билгенден эле ушуларды канча түрлөр жазып атат, анын сапатын мен билем что сапаты начар экен, бирок эл алып атат. Биз ушул жагынан көбүрөөк үйрөтүшүбүз керек да. Патентировать этип койдуңуз да муну? Мен шайкештик алдым бардыгын. Минздравдан жана госстандарт. Бардык талаптарга жооп берет, э? Бардык талаптарга. Бет кап боюнча айтып кетейинчи, башында январь аягында Кытайда башталганда, ошо коронавирус башталганда биз дагы ошо даярдануу иретинде карап чыксак 2019-жылы 4 миллион бет кап кириптир да. Бизге негизи ошо жыл сайын эле сезондук вирустук ооруларга каршы ошо 4 миллион колдонуп экен. Ошо пандемия көргөзсө да бизде негизи өзүбүздөн бир бет кап чыккан эмес экен да. Азыр айтып кетсек бизде жана тигүү цехтер көп, алар азыркы мен билгенде 6 цех уже иштеп баштады да. Эми ушул ар бир көйгөйдөн деп койсок болот, ар бир пандемия болбой эле койсун, бирок ушундай өзүбүздүн чыгарып вывод деп болобу, өзүбүздүн производстводон өндүрүш керек экен да, негизичи. И дары боюнча, и бет кап боюнча, жана сиз деп атабыз, ошолор боюнча, халат боюнча, медициналык баарыбыз эгерде өзүбүз чыкса, башка мамлекеттерден биз болбойбуз да, көз каранды. Биз 10 жылдан бери кечиресиз, биз 10 жылдан бери ушунун үстүндө айтып атабыз да, өзүбүздүн производство өнүкпөйүн эч качан экономика өйдө чыкпайт. Биз сырттан киргизбешибиз керек, биз өзүбүздүн сапатын оңдоп и экспортировать эткенди үйрөнүшүбүз керек. Ооба, Шайлообек мырза, сиз да кыскача эле жооп берип өтсөңүз болот. Мына Кыргызстанда дүйнө боюнча сейрек кездешүүчү 3000ге чукул дары чөптөрүнүн түрү бар экен да. Бирок ушулар учурда мамлекет тарабынан көзөмөлдүн жоктугунан жоголуп бараткан коркунучта экен. Анан сизге берейин деген суроом, кыскача эле айтып өтсөңүз болот. Деги эле ушул кайрадан жандандыруу, балким чөп дарыларды иштетип эле тим болбостон аларды тигип, багып дегендей пландарыңыз барбы? Эми сиз элестетсеңиз, бул киши айтып аткандай Япония, Кореялар жандандырып чөптөрүн киргизип аткандан кийин биз чөпкө көмүлүп аткан биз Кыргызстан киргизе албасак кеп жок да, сөз жок анда бизге. Киргизишибиз керек, аракет кылышыбыз, аракеттин үстүндө иштешибиз керек. Мына айтып аткан өзүбүздүн кол алыбыздын алтын турса, алтындан эмес тияктан келиш керек, анан Европадан келиш керек, анан Всемирный организация здравоохранения бериш керек, анан ошолордун тыйынды оозубузду ачтып карап турабыз. Канча деген миллион сомдорду биз аякка жумшабай, биз өзүбүзгө жумшасак, силер айткандай өзүбүздүн өндүрүш. Мына мен өзүм өндүрүп атам, мындан налог төлөп атам, канча деген кадрлар иштеп атат. А биз отуруп атабыз, жок бизде өзүбүз өндүрө албайбыз деп. Биздеги окшогондорду колдоп коюп эле жакшынакай көзөмөлгө алсын, мен даярмын. Бунун сапат жагынан мен көзөмөлгө мен кайра жактырам аны. Ошол эле болчу колдоп койсун, программалары киргизсин. Мына мисалы Өзбекстан киргизди. Өзбекстан
народное лечение деп саламаттык сактоо министринин тармагына бир бөлүк кылып киргизип койду. Мына иштешип атат ушунаран. Эми кандай сонун ортосун табышып атып, сонун иш кылышып атат. А бизде мисалы мынакей мыналарды бир жерден жанагындай лечение хижама дегенди киргизип бериле бүттүгүт жакшы десек, жакшы операцияга чейин болот десе дагы жок, реестрде жок деп мынакей ошон үчүн карамаштык чыгып атат. Мындай беттештүүлөр көбүрөөк болсо чечимге келебиз иншалла. Албетте. Жакшы нерселерге New TV каналы албетте себепчи болгонго аракет кылат. Сиздер учурчак берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.